40-30 жылдан бери 5 миллиард доллар карызыбыз жыйналды мына, акыркы 30 жылдан бери. Ошону төлөй турган мезгил мына бүгүнкү күндөн баштап 32 жылга чейин толук мынакей. Эгер 5 жыл иштесем, 10 жыл иштей турган болсом, менин мойнума түшүп калып атат да. 30 жылдан бери келген карыздар. Ал карыздарды да алганда дагы өзүн актай турган бир проектлерге салынган эмес да. Карыздарды алып келип туруп, мына могу жерге мындай кылабыз, тигил электр тармагын реконструкция кылабыз, анан билим берүү тармагына муну кылабыз деп туруп, ал акчанын баарын ошол жака бөлүп туруп, бирок 70-80%-ын жеп койгон учурлар болгон да. Мисалы сырттан келген карыздарды алганда грант аласыңбы, же болбосо башка мындай кредит аласыңбы, 40 жылга ала турган болсоң, өзүн 20 жылда актай турган тармактарга, проектлерге жумшаш керек эле да. Бизде андай болгон эмес экен да мынакей. Мына кече Өзбекстанга барганда уялдым мен. Баягы өндүрүш